Бул жер биздин склад, контейнер менен келишет, анан ушул жака жыйылышат. Мына ушинтип келет экен да, Булар 1 килограммовый балдар. Магазиндердин менеджерлерге сүйлөшкөндө чайнап эле мусор кырытышкан. Товардын бардыгы биринчиден страховкаланган. Ар бир лейблга $5000 чейин салат деген турат. Кандай иштедиңер карантин учурунда? Балдарыбыз түгөнүп калды. Каерде өсөткен ушул тоодо мен барып көрүп келейин, америкалыктар тем более турист. Андайлар уже эле бар бизде. Америкада мисалы бренд болгон болсо, Кыргызстан жалпы ушул азык-түлүктөрдү өндүргөн болсо дагы мындай жетпейт да. Арашан деген бул жөн эле бренд, а брендтин артында өлкө турат да. Бул жерде мына күрүч, бал, өрүктүн эле бир канча түрү бар. Мына кандек өрүк, кара өрүк дегендей, бул жакта дагы, бул болсо жаңгак, тыт. Айтор мына ушул азык-түлүктөрдүн бардыгы Кыргызстанда өндүрүлгөн. Дагы да маанилүүсү, бул азык-түлүктөр азыр Американын рыногунда кеңири жайылып, өзүнүн кардарларын таап, күндөн күнгө кардарлары көбөйүп бараткан учуру. Кантип, кандай жол менен, кантип Американын рыногуна жайылды, кантип кардар тапты, кантип сертификаттарды алды, айтор суроо көп. Анын бардыгын биз бул жумуштарды жасап жаткан жигиттерден сурайбыз. Сиз болсо ушул каналга катталыңыз. Артыңыздан 2 адамды каттасаңыз дагы болот, лайк бассаңыз дагы жакшы болот. Эмесе Жолдошбек азыр менин жанымда турат. Мына ушул азык-түлүктөрдү алып келген. Жакшы жумуштарды кылып жаткан жигит. Саламатсыңарбы? Саламатсыздар. Ичине кирели? Анда киргиле анда. Кирели. Бул жер биздин офис. Мурунда көрүп кеттиңиздер эле. Жүргүлө анда. Тиги жакта да көрөбүз. Складыбызды көргөзөйүн сизге. Жактабы, Бул жер биздин склад. Сухой продукты болгондуктан баягы холодильный кулон температурада кармайбыз. Партиялар бардыгы контейнер менен келишет, анан ушул жака жыйылышат. Ошол товарлар тизилип турат. Бул жактан тыттар, бул жака балдар келет мынтип. Немеде пенопласт менен оролгон бал баягы банка болгондуктан сынбаш үчүн ушул эметип келет. Мындай менен келет. Анан калгандары болсо палет болуп эле. Бул жакта дагы атайын FDA деген администрация бар, алар келип контролдоп, товарларыңар палетте болсун деп, жерде эч нерсе жатпасын деп, эми баягы пластиковый сухофруктылар жерде жатпаш керек закон боюнча. Ошолор келип контролдоп, температураны текшерип коюп турушат, канча температурада болуп кармап атасыңар деп. Канча азыр температура? Бизче болгондо где-то бир 50 Фаренгейт, ошондо 20 градустан ылдый да, бир 17-18 градус. Буларга анча холодильниктин кереги жок, мындай прохладный болуп турса эле жарайт. Эми ушул канчага жетет? Качан таратып бүтөсүңөр? Бул жаңы эле келди, ар түрлүү бул сезонго байланыштуу болот. Мисалы азыр жайында продукт эл тамак аз жейт, азыраак кетиши үчүн. Күзүндө, кышында батыраак кетет. Өтүнү бат эле кетет. Бат-баттан контейнер товарлар келип турат. Жайында бир алып койсок жайга турат, анткени көп желбейт да. Кээ бирөөсү мындай бат төгөнсө керек, мисалы бал, өрүккө караганда же. Пандемиянын учурунда бал өтүнү өтө көтөрүлдү, бал уже түгөнүп калып, балыбыз жок калдык. Сухофрукт баягы акырынан өтүп атат. Эми азыр кичинеден баягы өтүп атат көбүрөөк эле, бирок баягы бул жерден кайрадан эле адам пандемиядан коркуп калып, көбүнчө баягындай натуральный продуктыларга кызыгып атат да.
алгангачы. Бирок бул натуральный продукту булар натуральный экенин биле элек. Анан ошол баягы процессте да кээ бирлери эрте төгөнөт, кээ бирлери бат төгөнөт. Мынанын ичинде эмне бар? Булардын ичинде буяка жазылып турат сушеный алмалар. Булар сушеный алмалар, тиги жакта абрикостор. Бул жерде ичинде вакуум болуп жаңгактар кирет. Баягы катык вакуумга салынып. Черносливтер бар. Бул болсо килограммовый немелер, балдар. 1 килограмм банкасындагы балдар да. Мына ушинтип келет экен да, Булар 1 килограммовый. Баягы пенопласт деген бир температураны кармайт экен да. Көп муздатпайт, көп ысытпайт, бир температураны кармаш үчүн баягы пенопласт деп атабыз да. Муну мындай келип аткан, бирок азыр контейнерде баягы көп убакытта келген үчүн температурасы өзгөрүп өтпөс үчүн муну койсок баягы бир температурада кармап келет экен да. Ошонусун ыңгайлап. Бир келгенде канча бал келет? Бул палетте бул жакта жазылып турат 736 килограмм экен бул палет. Ар түрлүү палет ар кандай. Булар 800дөн бар, 700дөн бар. Палетке жараша кайсында неме болот. Жаңгактар болсо азыр вакуум болуп келип атабыз. Муну пробный кылып алдырганбыз. Булар болсо вакуум болуп келет. Анан рис дагы мындай эле келет, бирок рис келгенде мунусунда көрдүк канчалык оорчулуктар бар экен. Себеби рис Америкага көп кирет экен да. Таиландтан кирет, Индиядан кирет. Ошондуктан ристи контролу аябай чоң экен. Мен аны дагы сизге толук андай айтып берем. Мунусунда ошо рис болгон үчүн 1 жумадан ашык экзаменде жатты да товарларыбыз контролдолду. Канча маршрут менен келет? Кандай маршруттарыңар бар? Бизде азыр ошол баягы негизи бизде порт жок болгондуктан баягы корабль менен келет да. Порттогу мамлекеттер керек да. Мисалы үчүн эми ал маршрут деген бул Турция аркылуу деле болсо болот, Украина деле барса болот, балким Россияга деле. Бирок биздин маршрут бул Грузия менен келип жатат. Баягы бизге ыңгайлуу. Эми ал баягы каягы выгодный болсо өткөтө бермей да. Анан корабль эме болсо баягы Грузиядан чыккан товар Грузиядан чыгат, анан Турцияга өтөт, баягы корабль да. Турцияга өтөт, Турциядан Испанияга барат. Испаниядан Канадага барат. Анан Канададан Америкага кирет да. Баягы корабльдин жүрүмү ушундай кетет да маршруту. Анан бул жактан дагы баягы убактыдан да бөлүнөт, мисалы үчүн акча жагынан да бөлүнөт, канча убакта келет, кандай, канча акча, анткени жол киреси да өтө кымбат да. Анан рифер контейнерлер дагы бар, мисалы үчүн алар кандай сухой продукт эрте келиши керек, ошого карай анан ыңгайсыздалат. Анан могу пандемия болгондо дагы бир учурда токтоду да, иштебей калды. Эми баягы азыраак иштеп анан кийин өттү да. Баягы контейнердин жүрүмү. Ошол бир контейнер келгенге чейин канча чыгым кетет ошол жолуна? Так мынча дегенде ачык кыйын, бирок средний бери жагы эле $10,000 $15,000 ары жагына чейин өтүп кетет. Себеби дегенде товар эмне, бул товар кандай болуп келиш керек да, мисалы үчүн. Ал сухой контейнерде келеби же балким ал рифер контейнерде келеби. Анан ал корабль жагы эле. Корабльга чейин жетиш керек да еще. Ага чейин КамАЗдар табылыш керек. КамАЗдар эмне болуп жетет? Мындай эле жетеби же рифер менен жетеби? Да, тоже вопрос. Ал жагы бар. Анан бул жактан да бул жака келиш керек. Мисалы үчүн Канадага келгенде Канада темир жол аркылуу келип, анан темир жолдон бияка келет да. Көрдүңүзбү? Корабльден чүп темир жолго отурат, темир жолдон келип бияка келет, анан офиске келет да. Ал жагы да акчасы бар да. Мындай прямой эле кирбейт дегеним да. Анан бул да убактысы да убакыт менен келет. Канча бир убакытты алат. Анан акча жагынан да ошол зависимость. Мисалы рифер контейнер бул 2 эсе кымбат. Мен сизге сухой контейнердин баасын бердим, примерный бааларында. И то пандемия учурунда дагы өстү буларчы баасы. Эме баягы көп адам иштебей. Рифер контейнерде ол кетирген соляркасын коштуруп берет да. Кыргызстандан тияка рифер, анан ал жактан бияка рифер кетирген контейнерин эсептеп туруп анан берет. Ошо менен көпкө чыгат да. Баягы холодильник контейнерлер. Ошо неме жагы ошондой да. Бирок ошол эми кыйын жол жагы алып келими жагы кыйын, бирок биздин баягы таянганыбыз бул
баягы бизнестен кылуу деген ой, бирок биздин бул оюбуз бул өзүбүздүн продукцияны Америка өлкөсүн тааныталы деген ойда менен анан билесиздер, качество жагынан биздики баягы жакшыраак келет бул жактыкына караганда. Анан баягы эң эмебиз бул сертификат жагы аз жок. Себеби магазинге кирсеңиз же болбосо бир өтүп бараткан адамды көрсөңүз, эсили орус, кыргыз же бир адам кетип баратса, киминен барып сурабасаңыз, өзүнүн өлкөсүнүн товарын жакшы дейт да. Американецти киргизсеңиз, ал үчөөнүкүн тең жаман дейт да. Бирок үчөөнүн бирөөсүнө сертификат коюп койсо, могул жакшы болуш керек деп ошону алат да. Ошон үчүн сертификаттар бизге керек да. Анан качествону баягы элдин баары билет. Баягы элдин баары эле билет, бул качество жакшы, биздики жакшы деген баткен рис деп жазбайсыңар дегендей эле. Аны билет, бирок аны американец башка эл билиш керек да. Ошондуктан мен даже биз ана өзүбүздүн кыргыздарыбызга, тааныштарыбызга да айттык эле, өзүңүздүн мисалы үчүн бизге эле жардам болуптан мындай өзүңөрдүн товарыңыздар, товар эмес, баягы Кыргызстандын продуктысы дүйнө жүзүндө Америкада мынтип американец келип, могул товар эң жакшы товар экен, кайсы товар десе, могул Кыргызстандан экен десе, бул жүрөгүңүзгө баягындай жылы кирет да. Бирок аны ошону жеткириш үчүн биз мисалы үчүн баардык кыргызстандыктарга да айтат элек, Америкада жашап аткан товар алып калышса, жегиси келип калат да, алып калышса, ошо алып жөн эле алып жеп койбостон, алып ошол Amazon болобу, eBay болобу, Walmart болобу өзүнүн оюн жакшы деп жазбай эле койсун, жеке жөн эле оюн. Эмнеге ушул товар ага жакты? Ошону жазып койсо, бул кийинки алган американецке бул түрткү болот да. Баягы биз бул анткени Америкада товар неизвестный товар, бул бир эле сертификат жок болсо, ошол баягы ревью, орусчасы баягы отзыв менен гана барып алат да. Ошол мисалы үчүн, бирок ошол отзывдар мисалы американецтер бизге постоянно алып турган американец досторубуз бар. Өмүрүмдө мындай абрикос же мындай жаңак жеп көрбөптүрмүн. Муну айтпайт белеңер деп, мындай Кыргызстан деген өлкө бар экенби деп мындай сурагандар бар да. Бирок аны биз кичине дагы таанış үчүн ошо ар бир адам товар алган сайын могул деген мындай товар эмне үчүн жакшы, мисалы үчүн эмне үчүн мен жаңакты жакшы деп атам? Себеби мында май көбүрөөк. Ошону бирөө мында май көбүрөөк силердин жаңакка караганда деп жазып койса, бул башка алган адамга кичине баягы күлүч болот да. Бул информация деп, анан баягы Бул эми азыр сен бир аз мындай сылык түрдө айтып атасың да. Мен мында ачык эле айтайын, достор, ата мекендик өндүрүштү биз колдобогондо кандай, кимди колдойбуз туурабы? Amazon'дон ушул азыктарды заказ берсеңиз, бербесеңиз, азыр ушул бизди көрүп атканда дароо кирип эле аккаунтуңуздан ошо өзүңүздүн жакшы ой пикириңизди жазып коюңуз. Мисалы, мен деле Amazon'дон бир нерсе заказ кылганда дароо эле ошо оценкасына карайсың. Кимисинин оценкасы, кимисинин комментарий, кимисинде жакшы отзыв да бар. Ошого карата тандап аласың. Ошон үчүн достор, чын эле жакшы нерсени эле жакшы деп коелу. Жолдошбек айткандай, өзүңүздүн оюңузду эле жазып коюңуз, мүмкүн болсо. Анан баягы этикеткабызды да жазып атканда көп американецтер сурайт эле да, бул кайсы мамлекет депчи, Кыргызстан десе эле, Кыргызстан деп. Анан могу идея ошондон келген да, Кыргызстандын картасы этикеткада. И картасында издебестен чоң картада Центральный Азиянын Кыргызстаны деп көрөткөн ушул идея, ошол вопростун баягы көп түшкөн Amazon'догу вопростордон келип чыккан ответ болгон да, этикеткагачы. Анткени могул этикетка бул эски дизайн эмес, бул жаңы дизайн да. Көп суроолор ошо, мисалы үчүн, жанагы интернеттен эле сурагандай эле, бул сырой балбы деген, сырой деген чоңураак, бул сырой чындыгында деп, бул фильтрден өткөн эмес, бул таза, бул анчалык ысытылган эмес деп, баягы ошол берген эле суроого жообубузду бул этикеткага чыгардык да. Мына бул буяктан чыгып атат. Бул сырой эмес, бул анча ысыган эмес, бул фильтрациядан өткөн эмес. Бул неме сырой деп, баягы чоң High Mountains деп, Amazon'да жазган тайтл деп коет го. Темага жалпы турат. From небесных гор деп жазганбыз да биз ал жерге. From Heavenly Mountains дегенбиз да. Это продукция из небесных гор депчи. Ошого баягы жөн эле тоодон эмес, бул эң жакшы жердеги, эң жакшы адам барып көрбөгөн тоодон чогултулуп келген товар деп. Анткени муну биз эле эмес, муну американец өзү айткан бизге. Бул мынтип айткан да. Мисалы үчүн, бул акбал эспартеттен чыгат да.
а эспарсет Американын Монтана штатында өсөт. Бул эспарсет ачык айтканда бул малга берүүчү чөп, чынында алганда. Бирок мунун гүлдөй учурундагы, гүлдөп аткан учурундагы нектары пайдалуу. Аны бизге Америка айткан. Силердин эспарсет бул бизде деле өсөт экен. Бизде деле жасасак болот экен деген. Бирок биздин эспарсет мындай жерде өссө, силердин эспарсет чөңөр ушундай таза, ушундай экологически чист жерде өсөт экен, ошон үчүн сиздин продукцияңар даамдуу экен деген да. Ошон үчүн баягы сөзүбүздүн эмеси баягы High Mountains деген ошол эң высокогорных земель деген сөзүбүз деле да. Alpha flowers, which have long been used in traditional medicine for their health benefits. We do our best to preserve the natural flavor and qualities of our honey. Our beekeepers. Анан биз жана мына этикеткалар тууралуу сүйлөшүп аттык го, ошол сөздү улай эле. Америкада, мисалы, ошол Американын рыногу үчүн этикетка кандай жайгашыш керек, кандай болуш керек экен, кандай талаптары бар экен? Бул мисалы үчүн nutrition жагын алсак, ар бир мисалы үчүн nutritionда булар калорий жазылган, сахары жазылган, углеводу жазылган, жана башка эмне дополнительный сахарлар кошулса жазылган, анан кандай кылса болбойт алары да жазылган да. Ошолор жагы анан бул nutrition канча бир сантиметрде ылдый болбош керек, өйдө болбош керек, туура бир немеде, бир рамкада алыныш керек. Кстати, биздин брендибиз Арашан деп айтканыбыздын себеби бул Арашан деген сөз бул англисче алганда source of goods деп которулат экен да. Source of goods деген бул баягы жакшы бир жерден source of goods деген сразу которулушу баягы жакшы бир жердин товарлары деген бир маанини берет да. Ошо анан баягы биздин эмебиз брендибиздин аты эмнеге Арашан деп болгонун айтам. Анан бул күнүбүз болсо бул чынында жөн эле күн эмес, бул негизи түндүктүн белгиси болчу да. Калгандары болсо бул жака эми баягы ортосу да. Бул жака эч кандай стандарт деле жок. Анан немесине UPC-сине өзүнүн бардык эле UPC-лер жарай бербейт. Ар бир эки компания бар, ошолордун гана UPC-син алышыбыз керек. Эми балким жарай берсе, бирок кээ бир компаниялар ал UPC-лерди эме кылбайт. Штирк коддор деп коет го, признавай эме баягы ала бербейт деген да. Мисалы үчүн магазиндерде да кирет да. Кээ бир болбогон эме жактарды алар алышпайт. Атайын бир компаниялар бар, ошол компаниялардыкын гана колдонууга кылышат да. Өткөндө өтпөй калды чек арадан деп айтаттың го. Варенье эле. Вареньясы жагынан, ошо этикеткасы жагынан, анан баягы эми этикеткасынан дагы, баягы качествосунан дагы. Биз баягы сахарларын, эмелерин өзүбүздүн стандартта койгонбуз, ошол жактары туура эмес келип калды да. Биз ойлогудай температурага коюлган эмес. Биз ойлогудай эми варенье баягы бул баягы товарды өзү чыкпайт, муну жасаш керек да. Балким сахар көп болуп калат, балким бир нерсеси көп болуп калат. Ошонтой болгондуктан баягы биз анализ кылдык, туура эмес болуп калды, анан ошон үчүн аны токтотуп койдук да. Бирок эми ал деле буюрса будущий пландар баягы эми бул баягы биз эртеңки күнүбүздү ойлой эле баягы ушунча жакшы болуп келатып, анан бир немени алып койбойлу деп. Анткени бир ошибка кетирсе, же билсем балким башка бирөө кирип товарды алып келип бир марканы өткөзүп кететтир. Экинчи болуп кетет. Үчүнчүсүндө аны токтотуп туруп контролдо бир ошибканы тапчу болсо, ал эле адамга эмес, ал бардык Кыргызстандан кирген товардын бардыгын эмеге салат да. Контролун да салат, жада калса черный списокко да киришпейт да. Бул баягы бир эле компаниянын немесинде эле калбайт да. Бул полный мамлекет. Эмне үчүн Кытай мамлекети черный списокто? Себеби ал жакта көп компаниялар бар болчу да. Бир компания балким киргизсе өтө бермек да. А мамлекетке жапышкан да. Себеби мамлекеттин ушундай баягы бизнесмен болом дегендери ар түрдүү ошибкалар кетирбегендиктен уже акырына жапкан да. Менин сарсанам ошол да баягы. Бизде Кыргызстан ошондой бирөө түрткөндө баарлап барып чаап анан бир нерседен чыкпай калабыз да. Бул план, бизнес планыбыз бул бир күндүк же 2 күндүк эмес, бул 10 жылда бою. Эртеңки күнү бул Кыргызстанда мост куруу болуп атпайбы, мындайча айткандачы, Американын ортосунда. Бул деле бир ошонун бир түрү да. Анан баягы бир линияга түшүп, баягы адамга Америкага таанылып бир известность алып алганда, бул өлкөдө
жакшы натуральный продукция кирет дегенде уже любой товарды киргизип берсек болот да. Мисалы үчүнчү баягы бул мен айтарым бул кыска мөөнөттүк эмес, бул чоң узун мөөнөттүк өмүр бою товарларыбыз кире берсин деген ойдо да. Баягы азыр Россия, Казакстанда эле аларды жалдырып отура бербей, эки жакка да чыкса чыгайлы деген ойдо. Мисалы үчүн Америкада чоң известность калса, Германия, башка Европалар, Кыргызстанга өзүлөрү эле барат болуш керек да. Бул Америкада мисалы бренд болгон болсо, Кыргызстан жалпы ушул азык түлүктөрдү өндүргөн болсо дагы мындай жетпейт да. Да, ал жагы бар. Ал жактан бул товарлар кайсыл жерлерде өндүрүлөт? Баткенде өндүрүлүшү мүмкүн. Балдарды алсак, бул балдар ак бал көбүнчө ат башынын балы деп коюшат да. Ат башынын балы, анан кызыл балдар, булар Токтогулдун балы келип атат. Анан бул болсо Эспарсеттин балы, бул жака. Эспарсеттин балдар, анан азыр биз линияга жаңы бал коштук, бул бал сота менен. Балдын ичине сота салынып, дагы бир линия бал кылдык да. Бул дагы биз мындай жаңы товар десем болот. Бул жака анан киргиздик. Азыр вроде бы элдерге жагып атат, сотабыз. Сота деле жагып атат. Негизи планыбыз боюнча бул бал деген бир категориясы болот. Ичинде балга ылайыктуу бардык нерселер да, баягы пыльца, анан эме, балный сота деп баягы көп түрү болот да. Ошо анан калгандарын алсак, бул арзан баптын жаңгагы. Америкада билесиздер, жаңгакта Америкада жаңгак көп. Экспорт боюнча дүйнө жүзүндө Америка биринчи орунда жаңгак боюнча. Зада калса Америкадан Европага экспорт кылышат жаңгактычы. Бул жаңгак, биздин жаңгакка кызыкканыбыз бул баягы дикий жаңгак депчи. Мен дикийдин айырмасын билчү эмес элем, бирок чында айырмасы бар экен. Ал майлуулугунан экен да. Бул жаңгакты жеп май менен, нам менен жесеңиз деле майлуу да. Черносливдерибиз болсо баягы өстүргөндөр булар аксыныкы деп айтчу. Чернослив аксы деп автоме болуп калган үчүн анан ошо аксы жактыкы. Калган товарларыбыз болсо Баткендики. Баткен областынан өрүктөрү, бул жака баткенский рис да келди. Биз Девзира деп жаздырып койгонбуз. Көп адамдар эмнеге Баткен деп жазбайсыңар дейт. Бирок Девзира деген бул баягы таанымал ат да негизи. Баягы муну элдин баары билет да. Баткенди көп адам билбейт, эми бирок баягы акырындык менен биринчи рисип саналса, анан кийин барып Баткен деп жазбасак, сразу Баткен деп жазганга туура эмес болуп калат деп ошо. Анан сухофруктудан алсак, сухофруктудан эми көп эле болуп калды, бирок биздин буюрса жылдын аягына чейин сухой орех деген категорияда бир 40ка жакын түр болот да негизи. Ушунчалык бандай кыйынчылыктардан өттүк, что мен даже ойлогом бул Кыргызстан эми өзүбүздүн өлкө менен жамандаган жокмун, бирок өзүбүздүн өлкө бул Кытайдан айырмасы жок болуп калыптыр деп ойлогом да. Себеби чынында сүрөттө бир нерсе келет, башка нерсе бизге келет да. Эми кантип бул эмне дейсиз да? Баягы оюн баары эле алып сатып калайын деген ойлор болчу да. Эптеп сатып жоготоюн. Бирок азыр биз кайра кирип ушу тааныла баштагандан элдер дагы мындай ой жүгүртүү боло баштады окшойт. Баягындай өрүктү жерге тебелебей мындай өзү асмандан өзүп аткандан терип алып мындай жакшылап тизип коюп. Анан өрүктүн өзүн эле албайбыз, биз тиякта данегин да алып келип атабыз да. Өрүктүн данеги да бар да. Данеги бул жерде, мына өрүктүн данеги да бар. Бул дагы негизи Америкада жаңы продукт да. Бул жакта жана B17 деген витамин бар экен да. Бизге бул бир магазинден бир врач жазган, чалган да өзү. Бул аябай чоң витамин депчи. Муну адам көп жеш керек экен. Көп жебес, то есть мындай өзүнүн нормасы бар экен. 6 штуктан 10 штукка чейин жеш керек күнүнө. И адамдын баягы организмине весине карай жеш керек экен да. Бирок мунун полезности аябай чоң экен. Негизи жаңактан да чоң, аябай чоң экен. Ошол баягы өрүктү алганда өрүктүн өзүнүн эле эмес, данегин деле алынып атат да. Анан ошого баягы элдер кичинеден болсо дагы мындай эмиден ойлоно баштады да. Бул чында эми биздин негизи жеке оюбуз бул жактан деле бизнес кылуу, бирок экспортту биз мурун Европадан алып келчүбүз да, товар дагы. Экспортту Казакстанбы, то есть Тажикстанбы, Өзбекстан бардык жерден алып койсок болот. Бирок биз өзүбүздүн мамлекеттен алган бул бизге эле жардам эмес, элибизге дагы жардам. И элибиздин артында бул өзүбүздүн брендти койсок, а брендтин артында бул полный кыргыз элин баягы көргөзүп атат да. Экен көп адам баягы айтат го, центральный көбүнчө баягы Amazon'да ревью эме
ревьюларыбызды окусаңар көрөт болушсуңар, там айтышат да, оказывается, Центральный Азияда бир Кыргызстан деген бир мамлекет бар экен, мен өмүр укпаптырмын дешет да. Анан кызыктуу да аларга. Анан ошол жакшы, туристтер дагы көп эте. Ушул балды каерде өсөт экен, ушул тоодо мен барып көрүп келейин. Америкалыктар тем более туристтер. Андайлар уже эле бар бизде. Да? Турист эме жериңерди барып көрөйүн деген бизде эл уже бар. Биз кетир эле баягы эме болуп калбады, бирок Кыргызстанга барам деген адам жок эмес, көп эле. Көрүп мен ушу өздөрүн көрүп көрейинчи деп. Баягы биз балды бир видеобузда көргөнсөңүз керек, баягы балдын өстүрүлгөн жерин, тоону тартылган, ошол тоону көрүп алып, элдер барып көргөнгө кызыккандар аябай көп. Элди көрүп, эми баягы бул ошол баягы товарлар жакшы өтүп баштаса, адамга жагып атса, баягы адамга сразу суроо пайда болот, каяктан келип атат булар депчи. Анан Кыргызстанды көрүп, анан американецтер билесиңер го, булар да баягы путешествиялган жакшы көрүшөт. Анан булар Кыргызстанга сөзсүз түрдө барат экен, эми барат эле го деп ойлойбуз. Эми Ызкөл жагы мисалы үчүн реклама болсо, эми көбүнчө товарды көрүп эле өзү билип алышат. Анан дагы баягындай экөөбүз сүйлөшүп калганда телефонуңдан көрсөтүп калдың го, келаткан товарды күтүп атышат депчи. Бул азыр аябай кубандым мен. Мындан 1 жыл мурда биз жана Amazon жөнүндө съемка кылганда ушул иштерди баштап аткан учур эле. Анан кое туралы эже бир аз өзүбүзгө келели, анан эме кылалы деп бул интервьюну ушу 1 жыл мурда пландаштырганбыз да, биз мындай эчатканда. Жакшы, бүгүн ушул күнгө келдик. Анан кардарларды таап, өзүңөрдүн ордуңарды таап баштапсыңар. Жада калса ошентип товардын келатканын күтүп SMS жазып тынчыңарды алгандар дагы көп экенин айтып кубандың эле. Американецтер бар ошол. Могу органик абрикостор бар го, могу булар ошол курт баспаш үчүн баягы вакуум менен келет да. Булар магазиндерде жок. Бул жеке Walmart онлайнда да, только Walmart, Amazon ошол жактар сатылат. Кайра жанды койбой жазган бир эки американец бар. Алып турат. Түгөндү десе эле чалат. Келдиби? Качан келет? Мен баада ошол жакын келет, сизге сообщение көрсөткөндөй. Кайра жазат, товарың келдиби? Келди. Эми алар баягы бардыгын эмес, ошол жеке баягы абрикоско жагат да, баягы органик абрикос деп кызыгышат. Анан дагы ошол эме кызыкканы жана кандик деп коебуз го биз, сары абрикос. Аны көп адамдар ал ыргыткан башында. Магазиндер менеджерлерге сүйлөшкөндө чайнап эле мусор ыргытышкан көбү. Аябай чын көп ыргыткан. Бирок кийин азыр жага баштады тоже. Эми баягы муну компотко колдонушат, баягындай телевизорго отуруп, мынтип жеп кемирип отурушат да. Ошого баягы жагат да, баягы. Отуруп алып таттуу да. Жакшы. Азыр бул продукция кайсыл жерлерде сатылат? Канча маркетте сатылат? Анан онлайн болгондо дагы кайсыл? Булар азыр ошол онлайн анан магазиндер сатылат. Магазиндерде ошо 100дөн ашып калды. Эми дагы магазиндерибиз бар. Убакыт керек да кичине эме алганга. А так ошо магазиндер сатылат, анан онлайн платформасында, онлайн алганда бул Amazon'до, Walmart'та сатылат онлайн. eBay'де сатылат, анан Etsy'де сатылат, анан жана биздин өзүбүздүн вебсайт аркылуу сатылат. Вебсайт бул Google аркылуу биз реклама кылабыз. Анан Instagram, Facebook'тарда деле баягы болуп калат, бирок алар түздөн-түз вебсайтка которот да. Instagram, Facebook'тан жаккандар вебсайт аркылуу алат. Карантин учурунда жумуш аз болуп калды, көпчүлүгү үйдө болуп калды, анан сага жолугуп калып, жумуш кандай болуп атат, эмне кылып атасыңар? Биз үлгүрбөй жатабыз, жумуш көп болуп атат депчи. Кандай иштедиңер карантин учурунда? Бизге ошо карантин учурунда кичине жардам берди десем деле баягы туура болсо керек, анткени магазиндер билесизби, карантинде болот дегенде бир 2-3 жума магазинде пустой болду го. Магазинде эмне болуп атканын, эмне экенин караган эле жок, баарын алып беришти да. Магазиндер ушундай болду да, баягы биз толтуруп эле аттык да, магазин ушундай болду. Анан магазин токтоду 3 жумадан кийин. Анан 3 токтогондон анан баягы элдер онлайнга өттү да. Онлайн продажа алгандарга. Анан эми баягы бул пандемиянын эми болбой эле койгон жакшы болмок, бирок болгону бизге ошол плюс жагы баягы адам биздин азыркы учурда баягы жаңы эле 1 жылдан ашып калды иштегенибизге, бирок бул биз прибыльга түшүп мынтип көтөрүлүп өсүп аткан эмес, биздин дагы деле задачабыз бул
адамдарга таанытуу, адамдын оозуна салуу да бул. Азыр деле. Ближайший да бир 2-3 жыл ушундай болот эле го дейм. Адамга салыш керек. Жөн эле жеп кой, бир эле жеп алып кой деп. Ошо пандемиянын бир жакшы жери ошол адамдын үйдө отуруп товарды алып жеп көргөнүнө жакшы болду да. Ошо пандемияда алып баягы көп адам жеди да. Көп адам жеп, анан көп адамга баягы жакты да. Жеп көрүп баягы отзывдар алып баягындай. Анан магазиндер баягы биринчи ошо 3 жумада сиз ошол учурда жолугуп калдык баягы жетишпей тияка чуркап, бияка чуркап учуруп аткан учурлар болчу да. Анан онлайнда калбай калды, э? Онлайнда ошол камсыздай албай калдыңар. Балдарыбыз түгөнүп калды, анан границаларда жаап салышты, Казакстан жаап салды. Тиги Россиядагы өтөт да, через Россия аркылуу. Россиядагы жаап салды, ал жактан товарыбыз келбей калды, самолеттор учпай калды. Анан кичине отуруп калдык да ошо. А так анан кийин уже пандемиядан кийин келди товарларыбыз. Ортосун азыр деле болду да, бирок ошо кийинирээк келип калды. А так негизи эле бул пандемия баягы немеге алып келбедиби? Адамдын жашоосун аябай өзгөртүп салды да, такыр өзгөртүп таштады. Анан бул общий алганда бул адамдарды онлайнга өткөрүп атат да, такыр эле. Баягы мурун кичине эле онлайн десек, азыр уже көп эле онлайн. Бүт нерсени алган бар онлайн, баягы эчтеке тынчыраак үйдө отурайын деген эме болуп. Ооба. Эми бул азык-түлүктөрдү алып келген, башка түшүк анан алып келип алып кардар таппай, клиентсиз калган бул дагы чоң бир волнение да, мындайча айтканда. Ошого силер айтып атасың, алдыда деле биз ушул адамдардын оозуна салабыз. Бирок башкы этаптар кандай башталды? Алгачкы этаптар кантип адамдарга жайылтып аттыңар, кантип маркеттер менен сүйлөшүп аттыңар? Бул магазиндерде, мисалы үчүн, бул товардын баардыгы биринчиден страховкаланган. Ар бир товар. Эртең Кудай сактасын, тишиңер сынып же бир отравление калса, адамга американский болобу, бизде страховкабыз бар негизичи, баягы. Андай болбой эле койсун, бирок негизи бул стандартный. Ар бир Америкада товар страховкаланган. Анын жанагы сертификаттарлары бар, ал соответственно алар биринчи очередь ошолорду алат. Андан тышкары магазин өзүнүн условиясын да берет да. Кээ бир магазин баягы акча төлө дейт, кээ бирлери мынча товарын бекер бер дейт, баягы өзүнүн условиясы бар. Анан магазинге кирген бир нерсе, анан киргенден ал товар өчүш керек да. Өтпөсө алып кетесиң. Өтпөсө алып кет дейт. Анан биздин ошол баягы бир немебиз бул дегустация болду. Баягы өзүбүз да турдук, кыздарды дагы группаларга жазып бизге адам керек деп магазиндерге адамдарды тургузуп, дегустация кылдырдык да. Муну ооз тийгиле баягы келип барасыз, жөн эле ооз тийгизипчи, жеп көрсөңүз деп. Анан ошо дегустация менен барып, анан бул дегустация бул бир эле жагы. Андан тышкары андай баннерлер да берилик, жанагындай газеталар да болду, жанагындай көп жолдору аябай көп да баягы. Ошону азыр деле ошо жасап келдибиз да. Анан ошентип барып, анан жанагындай мисалы үчүн магазинде деле байкап койсоңор керек. Special деп жанагы берип калат, же болбосо жана buy one get one free деп бирди алып бирди бекер бер деп айтып калышат. Көп немелер бар да, ушундай баягы ар бирин пробовать этип бердик. Бирок ошо эң жакшысы баягы дегустация дейм го. Дегустация баягы адамга оозуна салыш үчүн ошол. Анан дагы бир нерсеси бул магазинде өтүмү бул немеле эмес да. Баягы ал реклама жай бир жагы, бирок бул негизи эң чоң немеси бул баасы экен да. Товарларыбыз бул жака келгиче Кыргызстандан дыйкандарыбыз да мисалы үчүн баягы деп атпаймынбы? Товар сатсак эле алып жеп калайын деген, сатып калайын деген ой депчи. Кымбат сатып калганда бул жака налогдор менен келип кымбатка турат да. Эртең эки абрикос туруп, бирөө арзан, бирөө кымбат турса, американец өзүнүн көнүп жүргөн арзан товарын эле алат да. Ага кандай учурда ал алат, ал када экөө бирдей баа болсо, муну деле алып көрөйүнчү деп анан алат да. Кантип Amazondун тандоосуна ээ боло алдыңар? Органик деген сөз үчүн адам 5 жылдан 10 жылга чейин түрмө камалышы да мүмкүн. Убактыңыздан кечиктиңиздер деп туруп, $2300 штраф салды. Бул жакта келишим түздүңөрбү? Убагында камсыз кылышыңар керек.
Кыргызстанда экспорт кылуу өтө кыйын. Плюска чыгайын дедиңерби? Самолетто мындай закон бар экен да. Бизге Баткен областының тынч болгону керек. Эң чоң издеген нерсеси бул курт. Бул акбалды америкалыктар буга чейин жеген бекен? Арсланбаптын жаңгагы. This is creamy honey. This is sweet honey. This is like liquid. This is not sweet. No, now you want to try it? Let's try it.